Америкада президент шайлоого Россия таасир берди деген шек болду. Кыргызстандагы шайлоого таасир болушуна оюңуз кандай? Кыргызстандагы шайлоого сөзсүз таасир болот. Болбой койбойт. Америкада боюнча мен маселем жок, себеби мен Америкада жашабайм. Бирок Кыргызстандык саясатчы катарында, кыргыз жараны кыргыз жигити катарында мен айтайын, сөзсүз таасири болот. Россияныкы эле эмес, Ташкенттин да таасири болот. Чоң таасири болот. Астананын да таасири болот. Болгондо дагы аябай чоң таасири болот. Биз тилекке каршы бүгүнкү күндө өз тагдырын өзү чечкен, өз түндүгүн өзү көтөргөн эл журт боло элекпиз. Миң жерден кыйкыр. Мен жок деп айтайм. Боло элексиз. Biz göz karandыбыз. Biz egemen боло элекпиз. Egemen болуш үчүн мамлекет өз курсагын өзү тойгозгон, өз элине өзү камкордук көрө алган, өз чегарасын өзү коргой алган мамлекетти эгемен деп айтса болот. А биздин кайсы жагыбыз эгемен? Чегараңды өзүң кайтара аласыңбы? Күмөнүм бар. Sen öz elingde özün bardық нәрсе менен камсыз кыла аласыңбы? Чоң күмөнүм бар. Аябай чоң күмөнүм бар. Ошондуктан таасири болобу, болбойбу деп отурбай, биздин ата-бабалардын сөзү менен жашашыбыз керек. Алыскы туугандан жакынкы кошуна деген принцип менен жашашыбыз керек. Өзбекстан менен, Казакстан, Тажикстан, Россия менен аябагандай биримдикте болушубуз керек. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, бизди Алла Таала ошол жерде жараткан, кошуналарыбызды ошондой мамлекеттерди жараткан, биз алар менен кызматташышыбыз керек. Ассаламу алейкум, Адахам Кирсанбаевич. Ассаламу алейкум, урматтуу Новосибирскийдин диаспоралары, урматтуу аксакалдар. Биз бияктан Кемерово шаарынан атайын 5 саат жүрүп келдик. Мен бүгүн өзүм жыйынтык чыгардым. Ар бир нерсе иш болгондо ар ким өзгө өзү чечим чыгарыш керек. Жыйынтык чыгарыш керек. Мен бүгүндөн баштап, Кудайым буйруса, сизди мурун анча тааныбайт болчумун. Телевизорлордон көрүп, интернеттен көрүп, өзүм жыйынтык чыгарып, ушу бүтүн Кыргызстан партиясыга кошулуп, Кыргызстандын келечеги үчүн ушундай кичине биз да өзүбүздүн салымыбызды кошуп, өзүңүз айткандай күрөшүп, ошо Кыргыздын келечеги үчүн ошого баарыңыздарды чакыргым келет. Рахмат, Байыш Илим. Алыстан келип турсуң, алыстан келген кадамдарыңа бүтсүн дегим келет, тилегиң орундалсын дегим келет. Бардык ошол жердештерге салам. Түмөндөн дедим? Кемероводон. Рахмат. Ошо Кемероводо иштеп жүргөндөрдүн баарына салам. Аман болсун, жакшылыкта жолугушканда Алла насип эткен болсун. Рахмат. Мен өзүм жеке өзүм атымдан Алахан Кирсанбаевич, азыр башында айттыңыз, президенттик шайлоого азыр чечилекмин деп. Мен жеке өзүм атымдан, жеке өзүмдүн суранычымды айткым келет. Сиз президенттикке татыктуу жана президент боло турган инсансыз. Мен өзүм суранат элем президенттикке коюуңуз депчи. Башкаларды билбейм, мен жеке өзүмдүн айткан сөзүм канчалык сизге дем берет. Бирок мен жеке өзүм сизди президент катары көрөт элем. Мен ойлойм, Адахан Кирсанбаевич бул Кыргызстандын тарыхында алтын тамгалар менен жазыла турган инсан катары мен жеке өзүм ошондой ойлойм. Мен сизге ийгилик каалайм. Дагы бир жолу Томск шаарындагы мекендештерден ысык салам. Рахмат Каныбек, суроо берди ушундай деп барышыңыз керек дегендей. Мен бардык эле жерде бир эле жооп берип атам. Ал менден көз карандысыз. Барбашым менден көз карандысыз. Эптеп эле жанагы бир нерсе катышып коюш көп жакшы көрбөйм. Байкап көрүшүбүз керек деп атканым себеби элден көз каранды. Себеп чын эле айталы дейм. Ал биздин, сиз менен биздин элибиз, башка бирөө жакшы элди башка бирөө бербейт.
башка бир элдин баласы болгум да келбейт. Ушундай учурларда көбүнчө ашказанды ойлоп кетип калат да, ушинтип күйдүрөт да. Анан накта ушул чоккал барып таштап берет да. Ошондон корком да мен. Ушундан гана бир токтолуп турган жерим бар. Кече мына Садырды деле ушундай бир барыш керек. Биз барабыз, биз турабыз деп туруп кичине учуруп окшойт дейм да кичине. Мындай чын-чынына келгенде ошондой эле болуп калды окшойт. Себеп мен ал жигит менен байланышым жок эле 3 жылдан бери. Соңку кездерде ушундай баратам дегенде айткам мен. Келиш керек, адилеттүүлүктү ушул жерден күрөшүш керек. Бирок адилеттүүлүктү каалаган бийликтин алдында күрөшсөң болот. Эгерде мындай бир адилеттүүлүктү каалаган эл болсо, анан барыш керек деп алып эртең бир кесе шорпонун аркасынан томолонуп кетсе, 200 граммдын аркасынан кетип калса, 200 сомдун аркасынан кетип калса, анан кайра эле туруп каласың дагы, тескерисинче анан мындай күлөт да кайрачы. Жасап алып туруп анан күлөт кайра, эмне болду депчи. Ошондуктан ишенбейбиз да, бири-бирибизге ишеним жок. Эл саясатчыларга ишенбейт, саясатчылар элге ишенбейт. Эки тарабын тең ишенгени акча. Азыр президенттикке барабыз деп аткандар аябай каттуу акча жыйнап атат. Аягынан жыйнап атат, биягынан жыйнап атат. Эртең ошол азаматтар акча алгандардын кулуна айланат. Ошол президенттер. Сен айтпадың беле? Мына жерди берем дебедиң беле? Мына заводду берем дебедиң беле? Деп аларды бууп баштаганда, анан кайрадан бизге берип койгон 1000 сомуну терибизди тилип алат да. 10 000 сом кылып тилип алат. Ушуну менин элим түшүнбөй атат да, караңгылык кылып атабыз да. Мисалы азыр бир тууганга карыз бербей аткан заманда кантип эле алып келип туруп эле чача берсин акчасын. Аны кайдан алды деп сурабай атат да. Бизден ыйман кетип калды дегендин бир себеби аксакалдар барып сойсо барып ошол жерде отурат да, аксакалдар төрдө отурат. Анан муну бирөөдөн жулуп алдыңбы, бирөөдөн уурдап алдыңбы, харам эмеспи деген суроону бербей атат да, ичип атат, жеп атат, ичип атат. Биздин кыргыздык населибиз жоголуп калып атат да. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Эгерде дейт колуңда көчөт турса, кыямат болду деген кабарды уксаң дагы ошону отургуз дейт. Бул не деген сөз? Акыркы көз илмемге чейин жакшылыктан үмүттү үзбөгү. Үмүт менен жашагы. Мына музыка улам катуу чыкканы чогулушту бүтүргүлө дегендин белгиси. Ошого ишарат менен түшүнгөн элибиз го баардык нерсени. Ошол үмүттү үзбөйлү, келечегибиз бар, ишенип койгула. Кудай кааласа, эчен миңдеген биздин жердештерибиз жыл сайын ажылыкка барып, ошол Кабанын алдында карап алып, элимди оңдо, жеримди оңдо, ыйман бер, инсап бер, тарбия бер деген баталарды берип атат. Миңдин бирөөсүнүн батасы угулган болсо дагы, ушундай ишеним менен жашашыбыз керек. Кудай кааласа, биздин Кыргызстан өзүнүн ордун ээли, жаркыраган мамлекет болот. Бүтүн болот, бөлүнбөйт, түндүк түштүгү болуп, батышы чыгышы болуп. Биздин мамлекет ушундай жаркыраган мыйзамдуу эмес, ыйманды бекем кармаган мамлекет болот Кудай кааласа. Мен терең ишенем. Ошол күндөрдүн баарына жетишке Алла өзү жараткан жар болсун. Баарыбыз ошол күндөрдү көргөнгө бизге насип эткен болсун. Баарыңыздарга рахмат. Биздин Новосибирскте жүргөн биздин кыргыз элинин имамынын фотосун алып кетиңиз. Отуртуңуздар. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhtaram jamaat muslimin. Assalamu alaikum Adakam Sanbayevich. Allah sizden razı olsun. Şunçalık kelip жақсы сөздерді айтып бердіңіз. Бұл жерде диннен, пайғамбарлардың аттары аталып өтті. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям аттары аталып өтті. Allah sizden razı olsun. Бүт елді иманға, динге, жақсы жаққа, жақсы сыпаттарға, жақсылық жақтарға шақырып атады. Алла тағала айтқандарыңызды қабыл қылған болсын. Эми Алла
Taala sizden şunda işlerinizge iyilik bergen bolsun, qanday жақсы ой ниет tileklerinizdi, жақсы ой ниет жетişti Allah Taala nasip etken bolsun. Şunduktan hurmatlı cemaat mına bugün şu çoğuluştu bütörden burada, Jağıştan burada özü qanday mına adam atынан da bir peygamberlerin atları ataldı. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem atları bir qancha jol atadı, qancha жақсы ayat hadisler aytılып ötdü. Ошондуктан ошол адамдардын рухун эстеп, бир дуа кылып ал кишилерди ham эстеп койсок, өтө жакшы болот өзүбүздүн алдыбызда. Amin. اللهم تقبل منا هذه تلاوة القرآن واجعله لنا إيمانا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Rabbi boşluğun Kur'an ayetlerinin sonunu cemiyetten adalatı nütken Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor cemiyetten ulama ilmi mütalib azizavliyakindekin la ilahe illallah Muhammed Resulullah devletken Müslüman Muhammed'e amin dep koyacağız. Her birimizden dua ümit kılacağız. Ötköndüğün ruhlarına halislerle soğun bağışladı. Allah Teala ötköndüğün barın jatkan yerlerin cennetine kılgan bolsun, bilip bilbey kılan günlerini geçirgen bolsun. Kıyamet günü Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nasip etken bolsun ya Rabbil Alamin. Tirivlerimizge, yelimizge, jurtubuzga, Kırgızstanımızga Allah Teala eng avvala imanın sap tavuk bersin, bilim bersin. Bardığınızda oyloğun oymaqsa жақсы niyetlikle yetiştiğini nasip edip bardığınızlardan qanday жақсы oy, niyet, tilek, fikir, niyet tilekleriniz olsa Allah Teala жақсы oy, niyet tilekle yetiştiğini nasip edip Kırgızstan'da hem her qanday belalardan, afatlardan, kırıslardan Allah Teala saqlagan bolsun. Jana daima şu yerde aytılganday birimdi Kırgızstan bolup bardığı imanға kelip жақсы dini takva murda ata-babalarımız dindi qarmap ötkөндөй жақсы insanlardan boluşuların yolun joldoştu Allah Teala bardığınızı nasip etken bolsun. Ve sallallahu teala ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Bir rahmetike Allah kabul etsin. Dayaktanız kelgen yok da? Rahmat.